Саламатсыңарбы, балдар? Биз бүгүнкү сабагыбызда жарамазан айтуу салты тууралуу маалымат алабыз. Орто Азия элдеринин ичинде кыргыздар гана жамактатып ордоо өнөрү жарамазан айтуу кездешет. Жарамазан айтуу Рамазан айында, башкача айтканда орозо айында гана болот. Ислам дининдеги өлкөлөрдө орозо кармаган айды Рамазан айы деп коюшат. Ошол Рамазан айынын аталышынан улам жарамазан деген сөз келип чыккан. Бирок ислам дининдеги элдерден бир гана кыргыздарда, анан Кыргызстанга чектеш жашаган казак ууруларында гана жарамазан айтуу салты бар. Жарамазан айтуу кыргыз элинин нукура улуттук салт ыры. Орозодо элибиздин кайрымдуулугу, боорукердиги камтылган ата салты айт майрамы болот. Айттап келген ар бир адамдын жулуу тосуп алып, ыраазычылыгын алуу адатка айланган. Жарамазан айткандар 2-3төн жүрүшкөн. Алар үймө үй, айылма айыл кыдырышкан. Максаты тамак аш, буюм, мал жана башка өндүрүү үй ээсинин ата тек кадыр баркын, уул кыздарын, дүйнө чарбасын мактоо. Ошондой эле ага жана үй бүлөсүнө карата жакшы ой тилектерин билдиришкен. Жарамазан ырлары комуздун коштоосу менен да, комузу жок да аткарылып, өзүнчө обонго ээ. Жарамазан ырын окуйбуз, балдар. Ассаламу алейкум Жарамазан, 12 айда бир келген орозожан. Уктап жаткан балдарга умай салам, кулак каккан жандарга дубай салам. Орозого союлган кара бурк, аталардан калыптыр ушул жорук. Жарамазан айтып келдик эшигиңе, ак кочкордой уул берсин бешигиңе. Баатыр чыкса кантесиң насибиңе, байланыштуу бардыгы тазимиңе. Айылыңды каптасын ак маараке, ар күн сайын той болсун жешиңе. Адыр-адыр тоолордон аргымак минип биз келдик, аргымак башын тарта албай ушул үйгө туш келдик. Ак пейилден чыкканбыз, адырларга букканбыз, адыр мүнөз акемди ачык кол деп укканбыз. Бычак учу жылтырайт, май томуруп жатабыз. Казан аяк калдырайт, куру тезип жатабы, пейилиң менен алып чык, берели ак батаңды. Жолук берсең албаймын, келин болуп калбаймын, калпак берсең албаймын, күйөө болуп калбаймын. Акча берсең аламын, ак чөнтөккө саламын, тыйын берсең аламын, төш чөнтөккө саламын. Ушул үйдүн түндүгү кайын бекен, бизге берер жуулугу дайын бекен. Ушул үйдүн түндүгү арча бекен, бизге берер жуулугу барча бекен. Жарамазан айткандын жайы бардыр, жайып алган куруту малы бардыр. Бул пейлиңдин баарында бир жакшылык көрөсүң. Келер ушул маалда келиниң эркек төрөсүн. Кызың мончоктуу болсун, уулуң ончактуу болсун. Жылкыларың күтүрөп, жылганы бербей бойлосун. Демиңиз бийик тоо болсун, дениңиз дайым соо болсун. Амин. Жарамазан жаштарды дүйнөкорлукка каршы күрөшүүгө үндөгөн. Эл арасында бөлүнбөөгө, эл көргөн күндү чогуу көрүүгө, кайрымдуу боорукер болууга чакырган. Орозо кармаган адамдар ачка адамдардын кадырын түшүнгөн. Бирок бүгүнкү күндө жарамазанды айтууда элдик салт толук сакталбай келет. Элдик салтка таянып, жарамазан айтууда төмөндөгү эрежелер сакталуусу шарт. Ыйык орозо айы жарамазан айтуу менен коштолот. Элибизде бул каада салты калыптанып калганы менен маанисин жоготуп бара жаткан өңдүү. Анткени анын түпкү маани маңызын түшүнбөй, эрежелерин сактабай айткандар көбөйүп, жаш балдар акча табуунун, тилемчилик кылуунун бир жолу катары өздөштүрүп алды. Орозо башталары менен дароо айтылбайт. Жарамазан орозо башталгандан 20 күн өткөндөн кийин акыркы 10 күндүгүндө гана айтылган.
Ошондой эле жарамазанды балдар кадыр түндө да айтышып, айыл кытырып таң атканга чейин бериште көрүп калуу максатын көздөшкөн. Анткени бул ыйык түндө жерге периштелер түшүп, адамдын каалоо тилектери аткарылат деп айтылып келет. Жарамазан күндүзү айтылбайт. Көчмөн кыргыз эли малын короого киргизип, ооз ачкандан кийин гана оюн зоокту башташкан. Буга ылайык жарамазанда кеч кирип, элдер ооз ачканда айтылган. Кичине балдар айтпайт. Жарамазанды балакаттан өткөн, башкача айтканда 12 жаштан өтүп, бойго жеткен бозой жигиттер айткан. Алар жарамазанды да жөн эле айтып койбой, маани маңызына жараша аспаптын коштоосу менен ырдашкан. Кыздар айтканга болбойт. Жарамазанды эч качан кыздар айткан эмес. Элибизде кыз киши бир үйгө ырдап бармак түгүл, караңгыда сыртка чыккан эмес. Жарамазанды бир үйгө 2-3 жолу айтпайт. Азыр жарамазан айткан жаш балдарга элдер акча берип жаман көндүрүшкөн. Мындан улам алар да акча берген үйлөрдү билип алышат да, ошол үйгө күнүгө ал тургай бир күндө 2 жолу барып айтып калышкан. Эптеп септеп айтпайт. Жарамазан өзү 1-2 саат ырдала турганыр. Аны да куюлуштура ырдаган акындык өнөрү бар жигиттер айткан. Кичинекей балдар айтканга болбойт. Азыр кичине балдар 4-5 сап жаттап алат да, үйдүн эси чыкса дароо бата бере калат. Батаны кыргыздын салт санасы боюнча улуу адамдар гана берген. Болгондо да оозунда сөөлү, таңдайында мөөрү бар, очор бачарлуу, бала чакалуу, турмушта көп нерсеге жетишкен адамдан гана бата алышкан. Кичине бала бата бериши бул осол иш. Бул каада салттын унутулуп бара жаткандыгынан кабар берет. Жарамазан айткандарды кур кол кетирбейт. Кыргыз эшигинин алдына келген кишини эч качан когалап кетпеген эмес. Ал тургай душманы келсе да тосуп алган. Келген адамды кур ооз кетирбей, жок дегенде даамооз тийгизип, жарамазан айтып келгендерге бир нерсе салып берген. Жалгыз киши айтпайт. Жарамазан жаамат менен айтыла турганыр. Жок дегенде 5-6 адам чыгып, ар түрдүү аспаптардын коштоосунда үй ээсинин көңүлүн көтөрүп ырдашкан. Ошондо гана үй ээси колдон келсе үйүнө киргизип тамак берип, же колунан келген нерсесин салып берген. Жаңы сөздөр балдар. Мончокту, ончакты, бойлосун, барча, дайын, жамактатып ырдоо, ата салты, үймө үй, айылма айыл кыдырышкан, ага тек комуздун коштоосу менен. Балдар, силерге суроолор. Элдик өзеки чыгармаларда эмнелер жөнүндө баяндалат? Жамактатып ырдоо өнөрү кайсы элге тиешелүү көрүнүш? Жарамазан ыры эмне үчүн 12 айда бир айтылган? Жарамазанды мурда кандай максат менен айтышкан? Акыркы мезгилде жарамазан ыры аткарылып жүрөбү? Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Сак саламатта тургула.